Салик сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Жараткан Алла Таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Бүгүн рахмат жааган Рамазан берүүсүндө биз ыйман жана салт темасына сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябызга Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкарманын начальнигинин орун басары, стратегиялык пландоо жана реформалар талдоо бөлүмүнүн башчысы, тарых илимдеринин доктору, этнограф Капалбаев Актер Эркин Учагайевич келип турат. Кош келипсиз. Рахмат. Кудай таала мырзаңызды кабыл кылсын. Айтканыңыз келсин, бирге болсун. Агай сөздүн башын ушундан баштасак, биздин ата-бабаларыбыз өзүнүн каада салтын, наркын сактап келген эл болгондо, анан ар бир жерде мисалы буюм тайымдардын өзүнүн эрежеси, тартиби болгон, мисалы. Анан бүгүнкү жаштар ушул нерсени сактап атабы? Бүгүнкү доор ушул атабыздан калган жолду улап кетип атабызбы? Рахмат. Биринчиден ушундай бир куттуу студияңыздарга чакырып, пикириңерди, оюңарды угуп коелу деген оюңуздар үчүн, чакырууңуздар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Жалпы көрөрмандарга дагы ошол орозобуз куттуу болсун, ибадаттардын баардыгы кабыл болсун демекчибиз. Ошол менен бирге бүгүнкү күндө коомдук аябай бир кайсы бир деңгээлде талаш тартышты жаратып келе жаткан, кызыл чеке бир уруш жаңжалга чейин жеткен маселелер темасы бүгүн дагы өтө курч маселелердин бири. Дин, салт, бул аяр мамиле жасай турган, ага өзгөчө көңүл бөлө турган, аны жөн эле билип коюу эмес, аны аткарып, жасап, аны алып жүрүү дагы өтө маанилүү экендигин эскертким келет да. Ошол эле учурда биз өзгөчө, мен көп барган жерлердин баардыгында айтып жүрөм, биз жаштарды күнөөлөп көнүп калганбыз да. Жаштарды күнөөлөрдөн мурун ошол жаштар кимдерди туурап атат, кимдердин арты менен келет атат, кимдин изи менен келет атат. Ошол дагы маселе да. Биз сөзсүз түрдө чоң ата бабаларыбыздын, чоң атабыздын, агаларыбыздын артынан ээрчийбиз да. Ошолордун изин басабыз, ошолор кылганды кылабыз, ошолор айтканды кылабыз. Анан кайра келечекте биз артыбыздан уулдарыбызды, инелерибизди ээрчитебиз да. Ошондуктан мен бул темада ушул бардык муунду айткым келет да, жалаң эле жаштар эмес. Ошол бардык муун ушул каада салтыбызга жана динибизге карата мамилебиз. Эмне себептен бүгүнкү күндө кескин түрдө өзгөрүп кетти? Эмне себептен өзүбүздүн салтыбызды, өзүбүздүн үрп-адатыбызды тануу, чанууга чейин жетип, аны болсо келекелеп, шылдыңдаган деңгээлге жетип кеттик да. Ушул маселе мени көп ойлонтот да. Себеби кандай болгон күндө да Совет доору жакшы жактарды алып келди, кыргыз мамлекетинин бүгүнкү өнүгүү деңгээлине чейин алып келди, шаарлардын курушу, толтура бир инфраструктуралык, социалдык, экономикалык өсүш, өнүгүү окшогон көптөгөн ийгиликтерди, жаңылыктарды алып келди. Ошол эле жаатта ушул улуттук идеология, диндик идеология, саясий идеология жаатында көптөгөн талаш тартышты туудурган, артына көптөгөн бир чечилбеген көйгөйлөрдү калтырып кетти десек да жаңылбайм да. Мына ошонун эсебинен чыгып кетип атабыз да. Туура биздин ата-бабаларыбыз бир кезде ошол эле бизге үлгү, өрнөк, албетте баягы диний жагынан эмес, салт санаа жагынан айтып атканда биздин өрнөк бул ушул биздин кечегүнкү өткөн жетаке. Кадимки көлдөн чыккан жетакелер. Ал жалаң эле көлдөн эмес, бардык Кыргызстандын 7 дубанында дагы ошондой волия даражасына чейин көтөрүлгөн акылман, кемеңгер, данышман, көсөм адамдарыбыз. Же болбосо кечегүнкү жана илимий термин менен айта турган болсок, заманча акындар. Ошол эле Молдо Кылыч, Молдо Нияз, Тоголок Молдо, Нур Молдо окшогон молдокелерибиз да. Мына булар ошол динибизди да билген, ошол эле учурда салтыбызды да. Биз эми
молдокелер жакшы айтып жүрбөйбү, биз ошол маскап, 4 маскаптын ичинде Ханафи маскабында деп. Ошол Ханафи маскабынын өкүм буйругунда, 6-өкүм буйругунда турат, өзүңөрдүн үрфүңөрдү, үрп адатыңарды, салтыңарды сактагыла деп. Биздин ошол башка маскаптардан айырмачылыгыбыз мына ушул жерде болуп атат да. Демек, биздин салтыбыз динге эч кандай шек келтирбейт. Тетирисинче дин менен ширелишип, айкалышып, куштун эки канатындай болуп турат да. Мен кээ бир кыргыз элинин макал лакаптарынын келип чыгышын изилдедим да. Ошол эле бизде кыргызда бир жакшы макал бар. Карга баласын аппагым дейт. Кирпи баласын жумшагым дейт. Анан ушуну карап отуруп алсаң, пайгамбарлардын санжырасына келсең, Жакып алейхисаламдын, Жусуп алейхисаламдын кичинекей кезиндеги жанагы өзүнүн жардамчысы дейбизби, же кандай десек бир кол алдындагы кишисине алманы алып барып бер дейт го. Ооба. Барып канага кирип дейт, класска ушу эң сулуу балага бер деп атпайбы? Ал ойлогон, Жусуп менин балама берет. Балам себеби абдан сулуу. Шундай чырайлуу кичинекей өспүрүм бала деген. Анын көзү жеткен. А бирок ал тиги жөнөткөн жумшаган адамы, ал өзүнүн баласы көзүн ушунча жакшы көрүп кеткен дагы балага бербей, Жусуп алейхисаламга бербей, өзүнүн баласына берип койгон. Баласы тарынып келип, анан айт, атам эмне үчүн тиги баласына алма алып барып берди, сен алма алып барып бербейсиң деген маселеден. Анан мен сага эң сулуу балага бер дебедим беле дейт, Ооба. Дегенде айтат, о, сиз айткансыз. Менин балам көзүмө абдан сулуу көрүндү, эң сулуу көрүндү, эң жагымдуу көрүндү. Мен ошон үчүн балама бердим дейт. Ошондо Жакып алейхисалам түшүнүп атат да. Ошондо мына карасаңыз, ар кимдики өзүнө ай көрүнөт көзүнө. Ар кимдики өзүнө ай көрүнөт көзүнө. Мына чыгып калат да. Ушул сыяктуу толгон токойн маселелерди келтире берсек болот. Жол болсо ошол эле Сулайман алейхисаламдын окуясына, баянына байланыштуу дагы бир окуя бар. Мен кыскартып эле айтайын. Бул жерде куттуу жерге кур барба, куттуу жерден кур чыкпа. Демек, ушул нерселердин келип чыгышы, айтылып калышы, эмне себептен жаралып калды бул макал лакап? Лакап эмне үчүн айтылып калды? Эмне үчүн накыл сөз айтылып калды? Эмне үчүн осуят болуп калып калды? Мына ушул жагынан алганда, булардын баардыгы айкалышып кетет да. Анан жана сөзүңүздүн суроого келе турган болсок, жаштар эмне себептен ушул нерселерди чанып тангандыгыбыз эмне себептен болуп атат? Бүгүнкү күндө мен айтмакмын, таасирибиздин көптүгүнөн. Таасир көп болуп кетти да. Мындайча айтканда, маалымат өтө көп болуп кетти. Биздин балдар, кыздарыбыздын баардыгы азыр чет жаккага ээн эркин чыгып атат. Ал жакка баргандан кийин башка элдин салт санасын көрүп атат, мыйзам заңын көрүп атат. Ошолорду көрүп келгенден кийин алардын көз карашы кескин өзгөрүп кетип атат. Себеби ал уядан, өзүнүн уясынан, үйүнөн, мектептен тиешелүү деңгээлде диний дагы, салттык дагы маалыматтары жок эсе болгон. Аябай диндер адамдын үйүндө өскөн бала, ал салт туура эмес. Бул туура эмес. Мындай кылган болбойт. Бул ширк дей берген дагы баланын мезине кыттай орноп калган да. Анан бүгүнкү күндө ошол көз карашы менен анан радикалдуу кадамдарга, кескин терс кадамдарга барып, ойлорду айтып эле койбостон таңуулаган деңгээлге да келип жетип калып атабыз да. Агай, биз кичинелик чакта эсимде ушул биздин ата энелерибиз жанагындай той топурга барып калганда аксакалдар менен киргизип, кошо отургузуп, анан устукан тартканда ушул аксакал аталарыбыз эми алар аламдан өтүп кетишти. Мындай болот, бул устукан мындай болот деп ушуну айтып, анан багы бөлүштүрчү да. Бүгүн ушул нерсе унутта калып бараткандай да. Туура. Көпчүлүккө көз сүртпө дегендей, туура айттыңыз. Көп жерлерде деп коел, кээ бир жерлерде ошол нарктуу аталар, нарктуу апалар бала балакатка жеткен күндөн тартып, ошол жанакындай конокко ээрчитип барып, конок келгенде дасторконго чогуу отургузуп, уксун, көрсүн, билсин деп
түшүнсүн деп аралаштырганда турмушка аралашып атат. Бала ошону өзү түшүнүп түшүнбөй көптөгөн сөздөрдү кулагына кумдай куюла берип, анан жүрөккө отуруп калат экен да. Анан тетирисинче биз эми ошол айрым бир батыштын дейлибизби, башка бир маданияттар кирип кетти дагы. Анан ал жерде жана атанын достору деп коелу, апанын курдаштары деп коелу, алар отурган жерде башка да туура эмес нерселер сүйлөнүп кетет, жаман нерселер ичилип кетет деген маселе чыгып атпайбы? Анан ошондон улам ал жерден эмнени? Анан тең туштар, тели тең туштар кээде көп нерсе кетет да, туура эмес. Отурган жерге туура келбеген. Бир осол тамашаларды айтып, тамсилдерди айтып, азыркы тил менен айтканда анекдотторду айтып, жаман сөздөрдү сүйлөнүп кетип атпайбы? Анан биз ошол кыргыздын жакшы сөзү бар эле, ата көргөн ок жонот, эне көргөн том бучат депчи. Ошол биз ата көргөн ок жонот дегендей, биз ошол аталарыбыздын ошондой сонун кылган адаттарын биз жоготуп атабыз да. Баарыбыз эмес. Көпчүлүгүбүз мына ушу жоготуп атабыз. Ошентип балдарды ошондой аралаштырбай жатабыз да. Кээде мен өзүмдүн балдарым аркылуу деле байкап калам. Абдан сонун сөздөр сүйлөдүңөр го, жанагынын аягы эмне болот? Жанагы окуя кандай болуп бүткөн деп кызыгып сурап калат да. Көрдүңүзбү, биз ушул баягы балдарды өзүбүз эле четтетип коюп атабыз көп нерседен. Жок, сен түшүнбөйсүң, сен билбейсиң, сага кереги жок деген нерседечи. Ал кереги жокпу, керекпи, мүмкүн биз чечпейбиз. Кереги жок эч нерсе болбойт экен да бул замандачы. Бардык нерсе сөз болобу, бир баяндар болобу, ошол жакшы отурган жерлерде сиз айтып аткан бул адатты, бул адат болгон да, бул салт эмес, бул жакшы адаттар. Ошол адаттарды кайра тирилтсек. Атам менен бала бүгүн ошол заман эмнеден кетип атат? Заман ата-аталыгын унутуп, бала балалыгын унутуп, эне энелигин унутуп, кыз кыздыгын унутуп койгондон кетип атат да. Чоң ата балдары менен неберелесине мамиле кылганды, аны менен сүйлөшкөндү, чоң ата чоң эненин институту, тай ата тайненин институту, жеңенин институту, мына ушуга окшогон институттар, Айш аталардын институту дегендей, коомдун тарбиясы, коомдун кийгилишүүсүнө окшогон сонун институттар тилекке каршы жок болуп кетип атат. Мына ошонун жыйынтыгында менин баламды мен гана тарбиялайм деген жакка ооп кеттик да. Кыргызда бир жаман каргыш макал бар. Өзүң билбей кал, билгендин тилин албай кал деген. Мына ушул кежирлигибиз, макоолугубуз дагы ушуга бир өзүнүн таасирин тийгизбей койбой коюп атат да. Азыр эч кимди бирөөн сүйбөй калды, бирөөнүн уккусу келбей калбадыбы? Баарыбыз эле айтсак, десек, сүйлөсөк болуп калды да. Айткан адамдарыбыз болсо, ошол өзүбүз айткып аткан нерселерди өзүбүз кылбайбыз. Өзүбүз кылбай калдык тилекке каршычы. Айтабыз, билебиз. Биз маданиятты билүүчү гана болуп калдык дагы, ошол маданиятты алып жүрүүчү болбой калдык да. Мына сиз экөөбүз эле, мисалы, мен коомчулукту оңдойм же бирөөнү оңдойм дегенден алысмын. Себеби мага мүмкүнчүлүгүм жетпейт болуш керек. Мен өзүмдүн жакындарымды оңдогонго, ошого себепкер болгонго менин мүмкүнчүлүгүм жетет да. Жок, биз кайдыгерликтин сазына батып алдык да. Мага десең доңуз кооп кетсин, өлүп кетсин дегенге чейин жетип калдык да. Жолбосо туурабы, туура эмеспи, улуулар айтканды кичилер укчу эле. Биз азыр андай болбой калдык да. Жок, сен туура эмес. Сен эски заманда айтып атасың деп эле биз баягы өзүбүздүн азыркы технологияны пайдаланганды билип алып эле өзүбүздү өтө эле акылдуу сезип алдык окшойбуз да. Илгери ата бабаларыбыздын, илки чоң аталарыбызды карасаңыз, билимдүү адамды төргө тургузган. Ал 5 жаштагы бала болобу? Эгер 5 жашты Куранды жатка билген хафиз балдар болгон да. Илимине карап, билимине карап төргө тургузган, жол берген. Балам, сен илимдүүсүң деген. Азыр кызматың болсо төргө түшүң мүмкүн. Чоңураак кызматта болсо. Бирок сен илимиңе карабайт. Сен мугалим экенсиң,
мугалимде босогода калган да. А бир кезде ошол мугалим устат аркылуу, устатты тепселеп, төөсүн тепселеп чоккуга чыккан эмес беле? Жок. Дарыгер, ошо элдин кызматында жүрүп аткан жомолдокелер, мисалы алардын ошол нерселерибиз тилекке каршы ушундай жакшы нерселерибиз калып баратат. Жок дебейм. Мен айыл апаны көп араладым. Эмне дегенде ошол өзүмдүн адистигиме байланыштуучу. Ошол айыл апаларда дагы деле сонун нерселер бар да. Сонун аталарыбыз бар, сонун апаларыбыз бар. Бүт ошону аны таңылабайт, милдет да кылбайт. Акырын гана кылып коет. Бул менин милдетим деп. А биз кылып алып айкырып чыгабыз. Бир нерсени кылып коюп бакырып чыгабыз. Баягы бош чака катуу калдырайт деген кыргызында бир макал бар да. Ошол бош чакага окшоп баратабызбы деп кейим да. Ал анын ичинде мен деле бармын. Баарыбыз. Эми ошол салт санаабызды, үрп адаттарыбызды ааламдашы доорунда кандай жаңы ыкмалар менен балким сактап калып, дагы мындан жакшы, жеңил жолдор менен дагы үйрөтсөк болот. Ааламдашы доорунун бир жакшы жагы, абдан жакшы жагы болду. Ар ким өзүнүн тамырын издей баштады. Өзөгүн издей баштады да. Анан кыргыз ойгонду. Ааламдашуунун алкагында биз өзү болгону 4,5 миллион, мен кыргызда айтып атам, 7 миллион 200 миң адам болсок, карасаңыз алакандын отундай эле эл болсок, а биздин кошуналар турат 1,5 миллиард эли менен, Казакстан турат 20 миллиону менен, Өзбекстан турат 40 миллиону менен, Тажикстан турат 10 миллион калкы менен. Ошондой мамлекеттердин ичинде, ушундай кошуналардын ичинде биздин болсо миллиондон ашык, 2 миллионго жакын жарандарыбыз болсо, бир туугандарыбыздын баардыгы чет өлкөдө жүрөт. Окуп иштеп ал жакта калып кеткендер, алардын балдары такыр кыргыз маданияты, кыргыз салты деген такыр унуткан. Келе жатат да. Ошондой шартта биз ошол ойгондук да. Ойгонгонубуз ушул болуп атат да. Анан эми бир жакшы жери, жаман жери ошол жана жогоруда мен айтып өттүм, таасир. Азыр жаштар менен, жаш балдар менен мен өзүм университетте да көп жыл иштеген кишимин. Жаштарды айтсаң, балдардын биринчи суроосу айтат, ага эмне үчүн анда биз өнүккөн жокпуз? Биз ушунча улуу, кыйын эл экенбиз. Чоң эл болгон экенбиз. Дүйнөгө көптөгөн маданияттын түрлөрүн берген экенбиз. А эмне болдук бүгүн? А эмне үчүн биз ошол Кытайдай болуп, же Сингапур, же кечээкү 10 жылдан ашык согуш болгон Вьетнамдай болуп өнүгө албай жатабыз? Сингапур, Малайзия деген Азиянын ажыдарлары, 8 ажыдары. Бүгүнкү күндө дүйнөнү дүңгүрөтүп атат. Ошол эле Япония, Корея деген мамлекет. А эмне үчүн биз бир нерсени ошону унутуп атабыз да? Ошондочу. А деп атабыз дагы кыргыз жалпыны күнөөлөп атабыз да? Жалпы адам, жалпы кыргыз жарандарын күнөөлөп атабыз. А эмне үчүн өзүбүздү күнөөлөбөйбүз? Ар ким өзүн. Ар ким. Мен эмне үчүн өзүмдү күнөөлөбөйм да? А мен эмне өзгөнү, мамлекетти күнөөлөшүм керек? А мен эмне кылдым улут үчүн? Мамлекет үчүн, элим үчүн эмне кылдым мен? Мен чыныгы, нукура, кесипкөй. Өзүмдүн кесибим боюнча майын чыгарган. Балдарга жакшы тарбия берген, таалим берген, билим берген. Мугалим боло алдымбы деп эмне үчүн мен сурабайм? Эмне үчүн дыйкан өзүнөн сурабайт? Мен элди улантып аткан жокмунбу депчи. А эмне үчүн малчы сурабайт? А эмне үчүн тети ошол ар бир кылып аткан адис биздин мынакей Кыргызстанда канча адистик бар, тармактар бар. Чоң ири тармактарын эсептесек, бизде 65 тармак бар да. Ал тармактар кайра ичинен бөлүнүп кетет. Мүмкүн 200га жакын жана скульптор, композитордор, режиссер толтур адамдар. А биз ошол учурда эмне үчүн биз ойлонбой атабыз да? Ушуларыбыз баардыгыбыздын бир ойлонушубуз керек эле да. Ал муну азыркы күндөчү эч кандай технологиясыз эле
эч нерсени колдонбой туруп эле кыргыздын салтын, кыргыздын мына салттуу динин элге жеткирип коюп оңой эле. Мисалы да, бул үчүн эки эле нерсе керек. Мен технология, методология деп башты оорутуп шумдук болуп отургум келбейт. Мун үчүн эки эле нерсе керек. Бул ал каражат дагы, башка дагы эмес. Бул эки эле нерсе керек. Бул биринчи менин каалоом. Экинчи аракетим. А үчүнчү кошуп койсок болот. Үчүнчү бул эки жүздүүлүктөн качыш керек. Эки жүздүү болбошубуз керек да. Бул улутуңдун алдыңда, өзүңдүн абийириңдин алдыңда ошол эки жүздүүлүктөн качыш керек. Анан жөн эле мен кылып атам, антып атам, анын баары белгилүү да. Көпчүлүктүн көзү көрөнөк да. Калпайтса калпайтпайт да. Биз деген алаканга салгандай, ар бирибиздин жашообуз алаканга салгандай эле да. Ким кантип сүйлөп атат, кантип жүрүп атат, кылган иши менен сүйлөгөн сөзү, жүрүм туруму дал келип атабы? Анан биз ошол кылып аткан ишибизде дагы сөзсүз таразалашыбыз керек да. Мен чындап эле ушул жерде пайдалуу иш кылып атамбы? Мен бирөөнүн ордуна эле отурган жерим жокпу? Мүмкүн менден башка бирөө келе турган болсо, менден жакшы аткарбайбы, жакшы кылбайбы? Жок да. Колунан келбесе да көгөрүп, тырышып, соттошуп, кайра ошол жерге келип алып аткандыгыбыз дагы бул жок эмес. Жок эмес да. Ошон үчүн мен бул жерден ушул нерсени көбүрөөк айткым келет да. Бул эми туура азыр жеткирүүнүн, түшүндүрүүнүн жолдору көп. Жолдор өтө эле көп. Бирок ошол эле учурда жанакындай адамда каалоо болбосочу, ал айтып атасыңбы, кыйкырып атасыңбы, эч нерсени кабыл албайт. Тилекке каршы ар бир адам өзү койгон болсо, өзү талап кылбаса, талап кылышыбыз керек да, арабта жакшы сөз бар го, талабат. Талап кылуу. Ал жанакындай кадимгидей мен оңолоюн, мен дүйнөнү өзгөртөйүн. Дүйнөнү өзгөртөрдөн мурун мен өзүм өзгөрөйүн. Коомго пайда алып келейин деген ураан менен жашасак, ал бизгечи чын айтайын, ачыгын айтайын, эч кандай убакыттын кереги жок. Азыр эле. Негизи анан ушул мен байгыл ар бир адам туура эмес багы жеткирип алышы мүмкүн деп коркушудан мүмкүн да. Ошон үчүн байгыл мектептерге, балким медреселерге ошондой бир чакан мектеп сыяктуу кылып ачып койсо болобу? Ушул бир балким бир окуу программасына киргизип, анан ошого байгыл жанагындай устат агайлар өздөрү сабак берип турса, ошентип жеткирүү методун да колдонсо болобу? Бүгүнкү күндө туура айтып атасыз. Маселени мен сиздин сурооңуздун төркүнүн түшүнүп турам. Бүгүн диний абал Кыргызстанда абдан жакшы. Туруктуу десек болот да. Ошол учурда тобокелчиликтер бар. Коркунучтар да бар. Бул ашыкча фанатизмдин радикалдашып кетүүнүн дагы андай жамааттар, андай топтор бар. Анан көпчүлүгүбүз ошол динибиз өзү айтып атпайбы? Изден деп. Жараткан Алла Таала өзү айтып атат. Мен изде, табасың деп атат да. Биз ошону туура эмес түшүнүп алып атабыз да. Биз ошол кээде артыкчылык кылып кетет да. Бир китеп окуп алып, 1000 китеп окуган адамды, же 10.000 китеп окуган адамды жеңип коем дейт да. Ал ошол устаты, устазы деп коелу, же болбосо ошол билимдүү адам ал менен айтышып, жеңе албасын түшүнүп, жөн эле баягы ошол жөнөкөй эле айтыштан, гермурдан качып кеткенин түшүнбөйт да. Жеңдим деп ойлоп атат да. Анан ошолну эрдик катары көрүп, анан башка жерде айтып, ушундай деп анан элге жеткирип туура эмес жакка буруп атат да. Мисалы биздин ата-бабаларыбыз кандай деген мындай да.
кыргыз элинин салты ушундай бир адилеттүү да, ушунчалык бир таң каласың да. Адилеттүү чечимдер чыккан да. Албетте буга диндин таасири түздөн түз. Адилеттүү дегеним кандай? Адам сүйлөөрдөн мурун укук алыш керек. Элдин алдына чыгып, бир нерсени айтаардан мурун укук алыш керек. Укукту өзү албайт. Укукту ага көпчүлүк берет, эл берет. Кандай учурда сага берет? Сен өзүңдүн кылып аткан ишиңдин, кылып жүргөн ишиңдин, жүрүм турумдун, баскан турганыңдын мына ошонун негизинде ошол бир нерсенин иштин өтөөрүнө чыгып койсоң. Коомчулугу өзүнөн өзү эле аксакал сүйлөсүн, балам сүйлөсүн. Акыл жаштан дейт, асыл таштан дейт. Мына балам сүйлөсүн деп коомчулук өзүнөн өзү берип коет да. А бизде ошол укук албагандар сүйлөй атпайлыбы? Укукту бизге берген жок да. Алган билимиң дагы, кээде тажрыйбаң дагы, ал сен жанагындай укук алганга шарт түзүп бербейт. Ушуну түшүнүшүбүз керек да. Мына сиз ушуну айтып атасыз да. Ооба. Мына биз укук алган шартта анан болот да. Ал эми жана медресеви, башка жанагындай нерселерде, жерде бир тараптуу, бир жактуу анан таңылоо болбойт да. Мына ошол мисалы биздин молдолорубуз ошол жанагы жаңычыл молдолорубуз ошол молдо Нияз, молдо Кылыч, Нур молдо, Тоголок молдо деген молдокелерибиздин баардыгы тең алар ошол кыргыз элинин салт санаасын, динди дагы жогорку деңгээлде билген да. Карасаңыз, анан ошолор окуткан. Мына мисалы динибиз дагы кандайча өнүгөт, дагы кантип жеткиребиз дегенде, биз башка мисалдарды эмес, өзүбүздүн тарыхыбыздын, өзүбүздүн маданиятыбыздагы мисалдарды көбүрөөк айтсак, бат жетет. Биз өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн тарыхыбызды тирилте албай атабыз да. Мына ушул жерден биз аксап атабыз да. Мына кийинчерээк Раматылык Чубак ажы мына кыргыздын салт санаасына, кыргыздын манасына аябай батыл киришип калбады. Батыл ал мектептен эле аябай ушуларды окуган, кайра эске салды да. Эске салды. Мына ошондо анан коомчулук сөзсүз ээрчийт. Агай, анан мынакей биздин убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Рамазандык сиздин элибизге болгон куттуктооңуз. Рахмат, мен кыргыз элине кайрыгым келет, жалпы эле ушул биздин көрөрмандарга тутуп аткан орозоңуздар, жасап жаткан ибадаттарыңыздардын баардыгы тең жараткан Алла Таалам кабыл кылсын. Биз баарыбыз Кыргыз Республикасынын жараныбыз. Баарыбыздын башыбызда милдет турат. Ал чоң милдет. Ал Кыргыз Республикасын, өлкөбүздү, мамлекетибизди өнүктүрүү, өстүрүү, ага таш коюу, кирпич коюу деген сыяктуу милдеттерибиз турат. Дайым биринчи ошол укуктан мурун биз өзүбүздүн милдеттерибизди так аткарсак. Ал сөзсүз эле бир мамлекеттик ишке кирип эле анан ошондон аркылуу эмес. Ал адам катары, ата катары, бир тууган катары, кошуна катары биздин милдеттерибиз толтура. Ошол милдеттерибизди жакшы аткарсак, жакшы балдарды, жакшы кыздарды тарбияласак, мына биздин мамлекетке кошкон бул эбегейсиз чоң салым деп түшүнөм. Кыргыз эли өнүксүн, өссүн, ошого биз да салымыбызды кошолу. Эртең күнү ата бабаларыбыздын алдында, кийинки муундун алдында биздин жүзүбүз жарык болот. Абдан керемет. Убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз, агай. Дайыма ушул элибизге, желибизге кызматыңыз арта берсин, өтө берсин, агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эмесе убакыттын жеткендигине байланыштуу биз сиздер менен коштошобуз. Сиздер рахмат жаган Рамазан берүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Максат Атабаев алып бардым. Бүгүн биз сиздер менен ыйман жана салт темасында сөз кылдык. Студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкарманын начальнигинин орун басары, стратегиялык пландоо жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн башчысы, тарых илимдеринин доктору, этнограф агайыбыз Капалбаев Октябрь агайыбыз болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки эфирден көрүшкөнчө.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Салих Нақта дам чөрлері. Салих компаниясы Қырғызстан мұсылмандарының дин башқармалығының адал сертификатына ие болған мекеме. Салих компаниясы елімізге адал азық тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, оразаңыздар қабыл болсын. Салих сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер,